А мен чыктым, айттым, dedim. А көрдүңүзбү? Ошондуктан чындык жеңип атат. Чындыгы сөздү сүйлө. Адам улуу, кыздын 40 жаш улук дегендей. Арбай түрүү, могу табият өзү бейиш. Ошол көрүнө жашоо, көктөн издеген жана бейиш жашоо бар экен, Кудай бар экен, периште бар экен деген жашоо ушул жерге пайда болуп баштады азыр. Ошондуктан Кудай келип туруп айтты, могу бийлик болбойт экен. Бул бийлик жөн эле бир адамды эволюцияга байлап атат. Победа, Садыра это трагедия народа. Мына ошондой болуп атат. Булар куткарып кете албайт. Айттыгы ошондой болуп атат. Анткени көрүп туруп атат. Бул жерде башкача жашоо болуш керек экен. Кыргыз айланайын. Куткарып калайын дедим мен силерди. Дагы эле ошо кызматтамын. Кудай элчи да болот экен. Кудай сынчы да болот экен. Кудай сотто болот экен. Кудай очта болот экен. Кудай куткаруучу да болот экен. Кудай жазалоочу да болот экен. Ата энеге окшош экен. Теңир ата дегендей эле. Куткарып калайын, өсүп калайын, ордун тапсын. Адамзат өсүп калса экен, кутулуп кетсе экен деген эле. Мына мен кандай айттым 10 жылдан бери, ошол гана нерсе болуп атат. Жөн эле мындай эле кыргызча эле тил менен, адамча эле тил менен түшүндүрүп келдим. Баягы керегем сага айтам, келиним сен угук дегендей, мындай деп баягы адамдык тил менен айтып келдим, окмуштуу катары айтып келдим. Мына бүгүнкү күндө айткыла. Эски жол менен, эски түшүнүк менен мына саясатчы куткарат экен десеңер ошого барып биргели. Жок, көзүңөр жетип калды го. Мен жаман дебейм кыргыздын балдарын. Аракет кылып аткандыр. Кыздарын жаман дебейм. А бирок жолду, котту, путту, могу очту билбей атпайбы? Көздөрү карайлап эле өсүмчүлдүгүнөн чыга албай. Алар өсүмчүлдүгүнөн чыга албай, акчаны пир тутуп көрүнгөн жерден шыпырганы менен эл кыйналып атат, адамзат кыйналып атат. Кыргыз бир пробкага окшош болуп атат. Кыргыз өссө анан дүйнөгө үлгү болгон атат.